Назарыңыздарда жаңылыктар маалымат топтомунун шаршемби күнкү чыгарылышы. Студияда мен Жазгул Усубариева. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта Нарын шаарында жол курулуштары ыкчам нукка түшүп, асфальтка даярдоо жумуштары башталды. Ушул заводдордун баары ушул биз айткан жолдорго асфальт менен камсыз кылыш керек. Нарын реновация долбоорунун алкагында эски мончону толугу менен бузуу иштери жүрүүдө. Бүгүн медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленип, эмгек алдыңкыларына сыйлыктар тапшырылды. Президент Садыр Жапаров 2 июльда иш сапар менен Россиянын Москва шаарына келди. Аэропортто президент Садыр Жапаровду Россиянын тышкы иштер министринин орун басары Михаил Галузин жана башка расмий адамдар тосуп алышты. Сапардын жүрүшүндө мамлекет башчысы Россиянын президенти Владимир Путин менен эки тараптуу жолугушуу өткөрөт. Тараптар Кыргыз-Россия кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин, анын ичинде соода, экономикалык, маданий, гуманитардык жана инвестициялык тармактардагы маселелерди талкуулашат. Бул жылы Нарын шаары боюнча жалпы 24 чакырым жолго асфальт төшөө мерчемделген. Мунун 9,5 чакырымы Ленин көчөсүнө таандык. Ошондой эле мэриянын сунушу менен өлкө казынасынан каражат бөлүнүп, бүгүндөн баштап жалпысы 13 чакырымды түзгөн 37 чакан көчөдө асфальтка даярдоо иштери башталды. Курулуштардын жүрүшү менен транспорт жана коммуникациялар министринин биринчи орун басары Талант Солтобаев жеринде таанышты. Буга чейин иштин жай жүргөнүнөн улам көпчүлүктү буш айманга салган Мынабул Шералиев көчөсүндө курулуш иштери жанданып, асфальттын биринчи катмары төшөлүп жатат. Ага чейин 1700 метр аралыктын биринчи катмарына асфальт басылган. Эми калган бөлүгүндө жумуштар уланууда. Ишти аткаруучулар жолдун туурасын кеңейтүүдө, мыйзамсыз курулуштарды алдыруу өңдүү маселелерден улам жумуштар кечеңдегенин айтышууда. Бул жол Шералиева көчөсү 2233 метр, ошол жолдун 2 километр жери, бүгүн Кудай бурса толугу менен биринчи катмары салынып бүтөт. Кытайларда болсо толугу менен техникалар азыр келип баштады. Булар асфальттын 1 километр 200 метрин сыйрып, асфальттын үстүнкү эски катмарын алуу жумуштарын жүргүзүп атышат. Ал эми бета группа болсо, тиешелүү жакта болсо, ал жолдун эң негизги катмарына жеткирилип, жана ошондой эле асфальтка чейинки биринчи катмары уже бүтүп калды 2 километрде. Борбордук негизги көчөлөрдөн тышкары чакан көчөлөрдө да асфальтка чейинки даярдоо иштери башталды. Жергиликтүү бийликтин өтүнүчү менен өлкө казынасынан каражат бөлүнүп, 37 чакан көчө жыл аягына чейин асфальттанат. Учурда 6 аймакта жер жумуштары эки жол ишканасы тарабынан аткарылууда. Жалпы сметалык наркы 96 миллион сом каралган. Бул 37 көчө 13 километрди камтып атат. Азыр 8 жана 41 жол тейлөө ишканалары тарабынан 6 көчөдө иш алып барылып атат. 2-3 күн аралыгында асфальт иштери башталат. Этап менен көчөлөр бүткөрүлөт. Мындай курулуштардын жүрүшүндө кээ бир шаар тургундары жол жүрүүдө ыңгайсыздык жаралып жатканын билдиришкен. Бирок айрым тургундар бул убактылуу көрүнүш экенин белгилешип, жумуштардын бүтүшү менен шаар көркүнө келип, шарттардын түзүлүп жатканы үчүн ыраазычылыктарын айтышты. Иштер жакшы жүрүп атат. Шаар чоңоюп атат. Ички жолдордо номер 41 жол тейлөө ишканасы жасап атат. Кудайга шүгүр, эми элдин көйгөйүнө чыдаш керек, эл нааразы болбосун. Элдер чыдаш керек. Эми буюрса нарын оңолуп баратат. Буга чейин кичине шалкоорак болуп атканда жайыраак болуп. Анан кийин мына ушул бир 15-20 күндөн бери, бир айда почти. Бир ай уже мындай иш жүргөндөй болуп жандана баштады да. Кечинде келип битумун жайып кеткен. Ошентип Кудай буйрса жакшы, эми жылыш болуп атат. Кудай буйрса эми үмүттөнүп турабыз. Эң маанилүү жумуштар Ленин көчөсүндө жүрүүдө. Ишти ыкчамдатыш үчүн бийлик жетекчилеринин тапшырмасы менен Кытайлык China Railway 11 компаниясы ортомчу жумуш аткарып, шаарчы аймагында жумуштарды башташты. Транспорт министринин биринчи орун басары Талант Солтобаев кошумча күч, техникалар тартылып, жумуштун сапаты дайыма көзөмөлдө болуп жатканын маалымдады. Өзүнүн технологиясы менен салып, жакшынакай кылып бүтүрөбүз. Эгерде ошол салынган жолдо кандайдыр бир кемчиликтер болсо, ошол подрядчиктин өзүнүн эсебинен дагы аткарылат. Убагында ошол надзор дагы карап атат асфальттын сапатын. Ал эми сапат боюнча мына Шералиев көчөсүндө кече Гостройдун жетекчиси
көзөмөлгө алдым деп биз менен байланышты. Ал киши дагы лабораторияны жөнөттү. Талшынасы боюнча, калыңдыгы боюнча мында эч кандай маселе жок. Калган лабораториялык көргөзүштөр аныкталат. Ошого жараша чечим кабыл алабыз. Сапаты дагы көзөмөлгө алынып атат. Шаар тургундарынын каражаттар максаттуу жумшалып жаткандыгы боюнча суроолор көп болгондуктан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев тарабынан Ленин жана Шералиев көчөсүнө иш алып барып жаткан Бета Групп компаниясынын ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча тапшырмалар болгон. Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы бул жумуштар тыкыр көзөмөлдөнүп жатканын айтты. Ошол жол куруу көзөмөл жүргүзүү бул Минтранс тарабынан, ошондой эле Нарын жол курулуш компаниясынын тарабынан жасалган жумуштардын көлөмүнүн санын аныктоо иштери жүрүп жатат. Ошондой эле бүгүнкү күндө Минтранстын ошо тендерди өткөзгөн мыйзамдуулугу, Бета Групп компаниясынан алынган акчалардын сарпташынын мыйзамдуулугун текшерүү жүрүп жатат. Нарын шаары жана Нарын Баятов жолунун курулуштарын асфальт менен камсыздоо үчүн Аккыя аймагына саатына 120 тонна, Жылан арыкка 80 жана Акталчатка саатына 360 тонна асфальт бетон чыгарган завод курулган. Учурда мына ушул 3 заводдон келген материал менен жолдор асфальттанууда. Нарын шаарында Бета Групп компаниясы тарабынан чоң завод коюлду. Бул уже иштеп атат, Шералиевке асфальт чыгарып берип атат. Пионер айылдын жанында Нарын Баятов жолунун жээгинде Минтранс өзүнүн заводун койду. Мына быйылкы жылы бул дагы ишке кирди. Ушул заводдордун баары ушул биз айткан жолдорго асфальт менен камсыз кылыш керек. Буга чейин мисалы бизде мындай көлөмдөгү, мындай мощностьтогу заводдор жок болгон да. Ушулар ишке кирди, Кудай буйрса берилген тапшырмаларды мына күзгө чейин аткарып толук кандуу бүткөрөбүз. Нарын шаарындагы жалпы узундугу 24 чакырым жолдорду жасоого өлкө казынасынан 1 миллиард 147 миллион сом каралган. Каражаттары өлкө бюджети тарабынан толук чечилген. Учурда жумуштардын бүткөнүнө жараша акчасы которулуп берилүүдө. Максат Абдырахунов, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Нарын реновация креативдүү долбоорунун алкагында кала ичиндеги ири курулуштардын иши башталды. Кечээ 807 миллион сом казынага түшүп, анын алкагында бүгүн объектилердин жерлерин даярдоо иштери жүрүүдө. Алардын катарында кала ичиндеги заманбап коомдук мончонун курулушу бар болчу. Бүгүн эски мончону толугу менен бузуу иштери башталды. Теманы кабарчыбыз Гулера Туратбекова улантат. Нарын шаарынын социалдык экономикалык жана инфратүзүмүн жакшыртууга карата өткөн жылы Нарын реновация креативдүү долбоору иштелип чыккан. Анын алкагында каладагы бир катар ири курулуштар жүрүп, айрым объектилер реконструкцияланмак. Нарын шаарын өнүктүрүүгө карата 807 миллион сом кечээ казынага түшүп, иштер башталды. Маселен, биз турган Нарын шаарындагы коомдук мончону кайра жаңыдан салуу үчүн эски мончо буздурулуп жатат. Ыкчам башталган бузуу иштеринен тыным жок. 1-2 жума аралыгында толугу менен бузулуш кажет. Анткени жаңы курулуш мына ушул эски мончонун ордуна эле салынат. Дүшөнбек Мусабаев коомдук мончодо 20 жылдан бери эмгектенет. Айтымында эскилигинен аны жамап жаскоого дагы мүмкүн болбой калган. Тез арада каражаты бөлүнүп, иштер башталганына кубанып турат. Ушул жылы ишке берилсе, эл кызматында өзгөчө дем менен иштейт элек дейт. Ескирди, көп жылдан бери ремонт кылабыз, жылда ремонт кылып, кыйналып жашашып жүрүштү. Крышасынан дагы суу акчу. Быйыл эми Кудай буйрса акча которулуп бөлүнүп, бүгүндөн баштап ишке киришкене калды. Сүйүнүчтүү болуп атабыз. Нарын элине кызмат кылып кичине жакшы болуп атат да. Көптөн берки көксөгөн тилеген тилегибиз ишке ашкана турат быйыл буйрса. Эл кызматындагы мончонун ишке берилгенине 25 жылдан ашкан. Бул аралыкта бир дагы жолу капиталдык ремонттон өткөн эмес. Мындан уламбы эскилиги жети урайын деп эле калган. Өткөн жылы Нарын реновация креативдүү долбоорунун алкагында жалпы 141.098.995 сомго жер төлөөсү менен 3 кабаттан турган мончонун долбоору даярдалган. Бүгүнкү күндө уже шаардык баня, эски шаардык банянын зданиясы, имараты снос кылуу иштери башталды. Ал жерде полный топосъемка, башка иштер дагы жүргүзүлдү. Проектлери ал жердики дагы даяр, мындай айтканда. Аны ошо проектный институттар бардыгы чогуу иш алып барып атат, управдиловный президента менен. Так, эртегеден баштап бүт техниканы акыл киргизиш керек.
Курулуш иштери бир жуманын ичинде башталары күтүлүүдө, андыктан объектини эртерээк бузуу керек. Мындан улам кала башчысы шаардык муниципалдык мекеме ишканалардын бардыгынан күч топтоп жапырт ишти бүтүрүү тапшырмасын берди. Бардык мекеме жетекчилерин бардыгын алып келип, ушул эски баняны демонтаждоо иштерин тез арада бүтөрүп, биз жерди даярдап беришибиз керек болуп атат. Анан банянын курулуш иштери, Кудайым буйруса, биз бул жерди бошотуп бергенден кийин башталып, ушул күз айларында сентябрдын эктеби, октябрдын баштарында ишке бериле турган болуп пландалып атат азыр. Заман талабына шайкеш келген коомдук мончонун бул айда курулушу башталса, октябрь айында ишке берүү мерчемделген. Гулира Туратбекова, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. 1 июльдан тарта Кыргызстанда автоунаалар үчүн милдеттүү камсыздандыруу АСАГа ишке кирди. Эми ар бир айдоочу унаасын камсыздандырып, атайын полис алышы керек. Максаты жол кырсыгындагы чыгымдарды азайтуу жана жарандардын укугун коргоо болуп эсептелет. Расмий маалымат боюнча Нарын облусунда 51 миңге жакын унаа катталса, алардын болгону 12 миңи камсыздандырылган. Бул көрсөткүч 25%дан төмөн. Теманы кабарчыбыз Наргиза Жумадил кызы улантат. Birden 2 kubka çeyin bir bakken, 2 kubtan 3 kubka çeyin bir bakken, meniki 2-4 болгондуктан 2200 сом төлөдүм. 3 кишиге чейин жазат экен. Ошо асога алдым, жакшы жактарын айтып атат, буйрсам көрөбүз да, кырсык болбой эле койсун эми. Жакшы. Нарын шаарынын айдоочулардын айрымдары жаңы мыйзам талаптарын аткарып, унааларын камсыздандырып башташкан. Алардын айтымында АСАГа полиси чыгымды сактай турган ишенимдүү курал. Жергиликтүү тургундардын мындай пикирлери камсыздандыруунун маанисин түшүнгөндөрдүн саны арбып бара жатканын көрсөтөт. Ошентсе да бул багытта кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарыл бойдон калууда. Саламатсызбы, милиционер Мадамбеков. Айдоо күбөлүгүңүздү техникалык каражат каттоо күбөлүк, ошо менен бирдикте страховкаңызды кошо берсеңиз. Бүгүн Нарын шаарында жол тескөөчүлөр жана камсыздандыруу компаниясынын кызматкерлери биргеликте айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Рейд учурунда токтотулган айдоочулардын айрымдары мыйзам талабына ылайык автоунааларынын камсыздандырылганын аныкталса, кээ биринде АСАГа полиси жок болуп чыкты. Адистер айдоочуларга милдеттүү камсыздандыруунун мааниси, шарттары жана жоопкерчиликтери тууралуу маалымат берип, тез арада унааларын камсыздандырууга үгүттөштү. Транспорт каражат ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилиги милдеттүү камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзам 1 июлдан тартып толук кандуу күчүнө кирди. Ал эми ошол 1 июлга чейин кандайдыр бир себептер менен ошо АСАГа полисин алганга жетишпей калган жарандар үчүн дагы кошумча убакыт берилди. Ошол убакыттын ичинде ошол келип өзлөрүнүн жарандык жоопкерчилигин камсыздандыруу боюнча полистердин алса болот. Ал эми 1 сентябрга чейин токтотулду жылды деген маалымат бул туура эмес маалымат. Эл арасында 1 сентябрга чейин узартылды деген туура эмес маалымат тараган. Чындыгында АСАГа тууралуу мыйзам 1 июлдан тарта күчүнө кирди. Бирок азырынча жол тескөөчүлөр жана камсыздандыруу уюмдарынын кызматкерлери айдоочуларга айып салуу эмес, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Автоунааны камсыздандыруу полиси жок боло турган болсо, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 184-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык жеке жактарга 3000 сомдон, ал эми юридикалык жактарга 13 000 сомдорду салуу каралган, милдеттендирилген. Бирок бүгүнкү күндө күчүнө кирген учурда дагы жогору жактан Ички иштер министрлигинен, жол кыймыл башкы башкармалыктан тарабынан бизге иш мерчем жана иш кагаздар келе элек. Ошондуктан азыркы учурда биз түшүндүрүү иштерин гана жүргүзүүдөбүз. АСАГа айдоочулар үчүн мыйзам талабы гана эмес, күтүлбөгөн кырсыктарда коргоп калуучу кепилдик убактылуу түшүндүрүү иштери бүткөн соң мыйзам бузгандарга айып салуу каралат. Ошондуктан унааңыз үчүн жоопкерчиликтүү болуп, камсыздандыруу полисин эртерээк алыңыз. Бул айдоочунун жана башкалардын коопсуздугу үчүн маанилүү кадам дешет адистер. Наргиза Жумадил кызы, Алмаз Асанов, Нарын жаңылыктары. Учурда кыргыз медицинасы заман талабына ылайык өнүгүү багытында теңиртоолук өмүр сакчылыгындагы калк саламаттыгын сактоодо талбай эмгектенип келет. Мына ушул улут саламаттык үчүн керек болсо өз өмүрүн тобокелге салган медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамы салтанаттуу белгиленди. Ары түйшүктүү, ары сыймыктуу кесип ээлеринин майрамдык маанайынан кесиптешим Жипара Насырованын сюжети.
Түйшүктүү жана жооптуу кесипти аркалаган Тотум Өндүрбаева Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын терапия бөлүмүндө иштейт. Бул тармакта ал 45 жылдан бери эмгектенип келет. Бул жылдар аралыгында болгон аракетин жүздөгөн бейтаптарды сакайтууга арнап, ак эмгектен арты менен эл алкышына татыган. Бүгүн мына ушул мээнети бааланып, президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн төш белгиси менен сыйланды. Администрациясынын грамотасы болчу, ардак грамотасы. Анан бул сыйлык ошо быйыл жаңы чыгыптыр. 3 кишиге берилди. Нарын облусунун арын даңкы төш белгиси. Орденге эле барабар экен да. Ушунча жыл иштеп, эмгек кылгандыгым үчүн өзүбүздүн администрациянын руководительдерине, жетекчилерине чоң рахмат. Ушул сыйлыкка татыктуу деп. Үй-бүлөлүк медицина борборунун үй-бүлөлүк медайыма. Иш-чаранын жүрүшүндө кесиптик милдетин так жана татыктуу аткарып, калктын саламаттыгына кам көрүп келген өмүр сакчыларына жогорку кеңештин ардак грамотасы тапшырылды. Ушундай эле сыйлыктар президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн, Нарын районунун жана Нарын шаардык мэриясынын атынан дагы ыйгарылды. Жакында биз да сүйүнүп отурабыз, медицина кызматкерлеринин айлык маянасы дагы көтөрүлөт деп турат. Калаатчандар дагы үмүттөнүп, ошол айлыктын көтөрүлүшүн да күтүп атышат. Анан бүгүн деги эле ушул көп сыйлыктар болду. Көп сыйлыктар болуп, мына мен өзүм дагы айтып өтсөм, ушул биздин Кыргыз Республикасынын президентинин Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнүн Матен Сыдыков деген төш белгиси, облустук төш белгини алдым. Андан сырткары биздин саламаттык сактоо кесип бирлигинин борбордук комитеттин дагы төш белгисин алдым. Бүгүн мен үчүн дагы баягы жакшы бир кубанычтуу күн болуп атат. Бизге көңүл болуп аткандарына чоң рахмат. Бизге канчалык көңүл бөлсө, ошончолук шыктануудагы ишкобузубуз, мындай жумушка болгон ишкобуз абдан күчөп турат экен. Иш-чарада президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Адыл Сапаров акыркы мезгилдеги медицина тармагындагы чоң өзгөрүүлөргө токтолду. Анда калк саламаттыгы үчүн ооруканалар керектүү заманбап жабдуулар менен толукталганын айтты. Ага кошумча жүрөк кан тамыр оорулар бөлүмүнө жаңы заманбап имарат салуу долбоору даярдалып, Теңиртоо өнүктүрүү фондунан каржыланаарын билдирди. Бул имарат инсульт жана инфарктка кабылган бейтаптарга ыкчам жана сапаттуу жардам көрсөтүүгө шарт түзүлөт. Ага кан фонду менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, ангиограф аппараты алынып келүү күтүлүүдө. Акыркы жылдарда медицина кызматкерлеринин иштөөсү үчүн дээрлик бардык шарттар жакшырган. Маселен, ар бир райондук ооруканага цифралык рентген аппараттары берилип, иш сапатын жакшырткан. Мындан сырткары жаңы тез жардам унаалары берилген. Ага кошумча айлык акылардын жакшырып жатышы кызматкерлердин иштөөсүнө шык кошууда. Ангиограф оборудованиясы коюлган турат. Бул эмне деген оборудование? Бул мына ушул биздин жана жүрөк кан тамыр ооруларында жана инфаркттарда ушулордо жасалуучу мына операция десек мына туура болот. Ошолорго мына шунтирование ошо өзүбүздүн облустук ооруканада жасалмакчы. Бул мен айтар элем, бул биздин саламаттык сактоо кармакка бул эң чоң, эң керектүү мына ушул салымдар десек биз жаңылышпайбыз. Андан тышкары эми ушул мына биздин бюджетибиз жылдан жылга жакшы каралып, айлык маяналар мына көбөйүп келет. Медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн атынан ар бир райондук ооруканага майрамдык баалуу белектер берилип, ыраазычылыктар айтылды. Нарын облусу боюнча медицина кызматкерлеринин саны 2000ден ашат. Ошол эле маалда 145 дарыгер жетишпейт. Бул муктаждыкты жоюу багытында иштиктүү аракеттер көрүлүүдө. Жипара Насырова, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары. Аламга жол айылдан башталат. Атбашылык Нурлан Ногойбаев дүйнөнүн алдыңкы Кембридж университетине өткөн Орто Азиядагы жалгыз студент. Анын билим алуу сапары октябрь айында башталат. Бирок аталган окуу жайга 1 жыл үчүн жалпы $75 000 керектелет. Мындан улам жердешибиз коомчулуктан колдоо күтүүдө. Каарманыбыздын буга чейинки ийгиликтерин жана алдыдагы ой максаттарын биздин чыгармачыл топта угуп келди.
ооба технологиянын эмеси аябай көп уровеньдер бар эмеспи, например. Нурлан Огойбаев мындан 4 жыл мурун Борбор Азия университетинин Нарын кампусун ийгиликтүү аяктаган. Бул окуу жайда компьютердик илимдер багытында билим алган. 2024-жылы Кыргыз Республикасынын жогорку технологиялар паркынын сынагында жеңишке жетип, Силикон өрөөнүнө барууга мүмкүнчүлүк алды жана Кыргызстандан онлайн катышкан жалгыз катышуучу болду. Мага ошо кат келгенде сен өттүң деп ошол бир профессор чалып ошол университеттен айткан болчу. Бул мүмкүнчүлүк миллионерлер миллиондорду төлөп ошо өтөбүз деп кыялданышат депчи, бирок сен аябай везучий экенсиң депчи. Ошол миңдеген тапшырган кандидаттардын арасынан 23 эле баланы тандап алганбыз ошо программага, ошонун бирөөсү сенсиң деп. Ошондо Орто Азия боюнча мен бул программада эң биринчи студенти болуп окуймун ошо Кембриджде. Учурда Нурлан дүйнөдөгү эң мыкты окуу жайлардын бири Кембридж университетине технология программасы боюнча билим алууга даярданып жатат. Бирок анын 1 жылдык окуусу үчүн жалпы $75 000 керектелүүдө. Бул сумма азырынча жок болгондуктан коомчулуктан колдоо сурайт. Эгер бул ишке ашып калса, алган билимин өз өлкөсүнө жумшаарын айтат. Ал эми билим сапары ушул жылдын күз айында башталат. Бул аябай чоң мүмкүнчүлүк мен үчүн жана менин жакындарым үчүн, анткени андан алган билим өзүм гана эмес, ошол өзүмдүн териме, айылыма, жериме кызмат болот. Азырынча мен өзүм ошо ат баш айылынан болгондуктан жөнөкөй карапайым үй бүлөдөн келем. Ошондуктан азырынча мүмкүнчүлүк жок. Эгерде кимдир бирөөнүн мүмкүнчүлүгү болсо, ошол эгер көмөк көрсөтө алам деген болсо, ошондой жардамга, поддержкага ачыкмын. Борбор Азия университетинин камкорчулар кеңешинин төрагасы студентинин аракетчил сапаты, окуу жайды мыкты жагынан көрсөтө алганын жана алган билимин өз мекенине пайдаланат деген пикирин билдирет. Ал балага биз биринчи очередь билим бердик. Ал балага англис тилин окуттук. Ал балага критикалык ой жүгүртүүнү, ал балага кандай бир дүйнөдөгү баягы кандай алдыңкы жумуштар болуп атканын окутканын үйрөттүк. Андан сырткары азыр ошол бул эң биз үчүн негизги балдарга кандайдыр бир предметтик сабактарды окутуу эмес, аларды ошол өзүнүн дүйнөдө көз карашын, критикалык ой жүгүртүүсүн ошолорду өнүктүрүү аркылуу бул бүтүрүүчүгө биз жардам бердик. Белгилей кетсек, Нурлан Огойбаев ат баш айылындагы Карыбек уулу Акматалы атындагы орто мектепти ийгиликтүү аяктап, алтын тамга алган. Андан соң Борбор Азия университетинин Нарын кампусун ийгиликтүү аяктаган. Кийин Франциянын эң ири университеттеринин биринде санариптик технологиялар боюнча магистр даражасына ээ болгон. Жазгул Субалиева, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Шаршемби күнгө топтолгон маалыматтар мына ушулар болду. Кечиңиздер көңүлдүү өтсүн. Саламатта калыңыздар.